Бүгүнкү сабагыбыздын темасы табак тартуу, башкача айтканда эт тартуу. Эт тартуу бул илгертеден келе жаткан салт. Ар бир бала ата салтын билүү керек. Ата салтын билүү бул ата бабаларыбызды сыйлоо. Бул салтты билүү ата бабаларга карата бийик сый. Меймандарга табак тартуунун өзүнчө маданияты бар балдар. Анын мыкты үлгүлөрү кээ бир тарапта азыр да сакталып калган. Мал сойгондо жамбаш, куймулчак, жото жилик, кашка жилик, кар жилик, далы, устукан катары өзүнчө мааниге ээ болот. Жамбашты улуулата карыялар алса, куймулчакты байбичеге таандык. Андан кийинки сакалдууга чүкөлүү жилик, жото жилик энчиленет. Андан кийинкисин кашка жилик туура болот. Бул эки жилик алп жилик деп аталат. Себеп дегенде эттөө келет. Табактагы этти мындай бөлүштүрүү устукандоо деп аталат. Бул ата бабанын жөрөлгөсүн сактоо. Кар жилик, башкача айтканда кааруу жилик, жолдош жилик деп аталат. Ал тууралуу чакан уламышта бар. Анда эмесе уламышка көңүл бурабыз. Илгери бир жигит алыс сапарга аттанганда коржунунун ичине таза мүлжүгөн кар жиликти салып алат. О бир кезде алдынан жоо жаракчан бир нече адамдар учурайт. Тиги жигит сестене түшөт. Ошол тапта жакындаша түшкөндө тиги кар жилик аларга 40 чородой айбат берет. Ушундан улам жиликти чакпайт экен, чоочугун алып жебейт. Ал эми тыштуу кабырганы, карчыганын кабыргасын бирден тилип, абалы ошо меймандарга сунуп напсисин жөнгө салып алышат. Эт жеш дагы өзүнчө өнөр экен, бул маданиятты билдирет. Ал эми баш тартуу кой сойгондуктун белгиси. Чүй, талас ош тарапта эң эле аксакалына тартат. Баш албаган карыя таарынып калат. Бирок тигиши жоктор аны мүлжүп отурушпайт. Ооз тийип туруп кичүүлөргө карматат. Көлдө, нарын тарапта жаштар алат. Баштын куйкасын маңдай тиле бөлүп, бир жагын чыктуучунуга туурап, табактагыларга ооз тийгизет. Көздүн бирөөсүн оюп алып, көңүлү сүйгөнүнө жарымын бөлүп, көздөшүп жүрөлү деп сунат. Сыйдын чеги болбойт дегендей, кээде чоң койдун башын мүлжүй коюп, мээсин алып аксакал табакка кошот. Малдын мээсин майда тууралган 5 бармакка кошуп, тамактын даамын ого бетер ширелүү кылат. Бул башка улуттарда кайталанбаган өзүнчө сыйда өнөр. Этти майда тууроо көбүнчө жигиттер аткарат. Майда тууроо албетте карыяларды сыйлоо, аларга эт жегизүү, нарын кылып берүү. Нарын куш тилиндей майда туурап, чык кошуп аралаштырып, чыктап, жегиликтүү кылып берүү. Куда сөөк, урматтуу конокторго жылкынын учасы тартылат. Учанын эти чыктуу, маңыздуу келет. Коңшу табактарга да кесип берилет. Уча тартуу, ат башы, нарын, көл, токтоо бул тарапта өтө үлгүлүгө ээ. Демек балдар, меймандарга эт тартуу эрежесин билдиңерби? Ар кандай жакшылыктардын учугун улап, адамгерчиликтин ыраатын сактаган өзүбүздүн элдик руханий маданиятын байытып өстүргөн жаштардан болгула ата салтын билгиле жана үйрөнгүлө демекчимин.